رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mehrimdүү, райымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап, жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, бүгүн жума сабагыбызды баштайбыз. Аллах Таала ар бириңиздерге тынччылык, аманчылык, береке пейиз берсин. Урматтуу жамаат, Аллах Таала Рамазан айында жолушуп көрүшүп отурабыз. Ушул күндөргө жеткиргенине шүгүрлөр болсун. Туткан орозоңуздарды, окуп аткан таравих, тахажжуд намаздарды Аллах Таала өздөргө үйүндө кабыл кылып, соуун эселеп бергендерден болсун. Мейримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде сүйүнчүлөгөн: "Мен саамаху иманан ва ихтисабан." Кимде-ким иман менен соуун Кудайдан үмүт кылып орозо кармай турган болсо, "Гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Өткөн күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет дейт. Кудайдан соуун үмүт кылып иман менен орозо кармак атасыздар. Аллах Таала иншалла пайгамбар сүйүнчүлөгөн күнөөлөрүнөн арылган, денелери тозоктон кутулган бейиштик инсандардын катарына кошулганды жалпыңыздарга насип кылсын. Урматтуу жамаат, бүгүн биз сиздер менен бир өзгөчө мечитте жолугуп отурабыз. Бул мечит мына ошол Жалал Абад жергесинде Раматылык менен устазым Чубак Ажы Жалиловдун атына ачылган мечит. Бүгүн биз сиздер менен мына ошол Рамазандын өзгөчөлүгү, Рамазандан алына турган сабактар, андан тышкары мына ошол аалымдардын милдеттери же болбосо мына ошол Чубак Ажыны жөнүндө бир аз бир, устазым жөнүндө бир аз бир эскерүүлөргө бир токтолууну туура көрүп турам. Кантсе да бүгүн Рамазан кечелеринде жолукканыбызга байланыштуу Рамазандын фазилети, артыкчылыгы жөнүндө бир-экөөбүз сөз кылып, андан ары сабагыбызды уласак. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Имандуулар, силерге Рамазан айында орозо кармаган фарз кылынды, силерден мурдакыларга фарз кылынгандай la'allakum tattaqun, таква болушуңар үчүн, Кудайдан коркушуңар үчүн дейт. Эгер бул Рамазан айында Кудайдан коркуп ибадат кыла турган болсок, Рамазан өз максатына, өз милдетине жеткен болот экен. Урматтуу жамаат, бул Рамазан кечелери өзгөчө ибадат менен өткөрө турган, дуа менен өткөрө турган кечелер экен. Рамазан кечесиндеги ар бир кылынган ибадаттар бизди бейишке жакындатып, тозоктон алыстатат экен. Рамазан кечелериндеги ибадаттын урматына жараткан Аллах Тааланын бейиши, жаннаты бизге ашык болот экен. Мейримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде: "Ал-жаннату муштақатун ила арбаати нафар." Бейиш, жаннат 4 түрдүү адамга ашык дейт. 4 түрдүү адамды эңсейт, сагынат дейт. Мына ошол 4 түрдүү адамдын биринчиси талил Кур'ан окуган адам дейт. Бүгүн кээде жамаат арасында Кур'ан окуганды билбегендер болушу мүмкүн. Бирок Рамазандын урматында, таравихта, башкада каарлардын артында туруп, бардыгыбыз Кур'ан окуганга, Кур'ан укканга аракет кылып атабыз. Эгер сиз мына ошентип Кур'анга болгон сүйүүңүз бар боло турган болсо, анда сиз бейиш сагынган адамдардын бирөөсү экенсиз. Экинчиси ва хафизул лисан, тилин сактагандар, ушактан, гыйбаттан, сөгүнүүдөн, жалгандан, алdoодон тилин сактагандар болсо, мына ошолор дагы бейиш сагынган адамдардын катарына кирет экен. Үчүнчүсү ва мут'имул жи'ан. Бүгүн ифтарлык кылып, ооз ачар кылып, аксакалдардын батасын алайын, кошуналардын батасын алайын деп ачкаларга тамак берип олтурасыздар. Мына ошол ачкалардын курсагын тойгозгондагы бейиш сагынган адамдардын катарына киргизет экен, ушундай сооптуу амалдардан экен. Төртүнчү бейиш сагынган адам, жогорудагыларга кээ бириңиздер кирип, кээ бириңиздер кирбей калышыңыздар мүмкүн. Бирок мына төртүнчү категориядагы, төртүнчү түр адамга ар бириңиздер киресиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Төртүнчү бейиш сагына турган, бейиш эңсеп, ушул баланчака мага келсе экен, ошол агага мен ашыкмын деп, бейиш араңыздардан бирөөңүзгө ашык экен. Ал бейиш ашык болгон адам вассаимина фи шахр Рамадан, Рамазан кечелеринде орозо кармап соуун Кудайдан үмүт кылгандар" дейт. Бүгүн бардыгыбыз Рамазан орозо оозубуз менен келип жолугуп отурабыз. Мына ушул орозо күндөрүндө орозо кармай турган болсок, бейиш бизге ашык болгон адамдардын катарына кирет экенбиз. Өзгөчө бул кечелерде Аллах Таала Рамазан тууралуу сүйлөп атып, аяттын уландысында: "Эгер сенден пенделерим мен жөнүндө сурай турган болсо, ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, мен аларга аябай жакынмын, дуаларына жооп берем" дейт. Бүгүн дуалар кабыл боло турган, дуаларга Аллах Таала жооп бере турган күн экен. Аллах Таала өз рахматы менен биз алакан жайып, Аллахым деп дуа кыла турган болсок, Аллах Таала хадиси кудсиде айтат: "Я абди минка дуа ва миннал ижаба." Эй пендем, сенден дуа кылуу,
bizden жооп берүү. Ва минкас суал ва миннан навал, сенден суроо, bizden мына ошол нерсени орундатуу. Ва минкал истигфар ва миннал гуфран, senden keçirim суроо, bizden keçirim дейт экен. Бул Рамазан кечелеринде алакан жайсаңыз Аллах Таала, ey efendim, сураган нерсеңди орундатыш менин милдетим. Ey efendim, keçirim сурагын, senin günöөлөрүңдү кечириш менин милдетим дейт экен. Мына ушундай бир ыйык кечелерде урматтуу жамаат, фаянбаги лил муъмин яхтарима шахру Рамазан, Рамазандын урматын ордуна коелу, Рамазандын сыйын билели. Рамазан айында күнөө иштерден, кээ бир шариат инкар кылган иштерден тыйылып, ибадат менен, намаз менен, тасбих, тазкир ва тилаватул Кур'ан, Кур'ан окуу менен өткөрөлү. Аллах Таала Муса алейхиссаламга кайрылып, инни аатайту уммата Мухаммад нурайн, кайла ядуррухум зулматан. Мен Мухаммадтын үммөтүнө эки нур бердим. Мына ошол эки нурдун себебинен эки караңгылыктын зыяны тийбесин деп дейт. Муса пайгамбар Аллах Таала менен түз сүйлөшкөн пайгамбар. Я Рабб, ва мен нуран, ал Мухаммадтын үммөтүнө берген нурун кайсы эки нур? Аллах Таала жооп берип атат: нуру Рамадан ва нурул Кур'ан ва нуру Рамадан ва нурул Кур'ан. Биринчиси Рамазан нуру, экинчиси Кур'ан нуру дейт. Аллах Таала: ey Муса, мен Мухаммадтын үммөтүнө эки жарык бердим, эки нур бердим. Ал эки жарыктын себебинен эки караңгылыктын азабынан кутулат дейт. Муса пайгамбар кайсыл эки жарык десе, Кур'ан нуру, Рамазан нуру дейт. Я Рабб, ва маззулматан, кайсыл караңгылыктан кутулат? Ушул эки нурга үлүшкөр болгон, ушул эки нурдан насибин алган, эки нурга ээ болгон адам кайсыл караңгылыктан кутулат десе, Аллах Таала жооп берип, зулматул кабри ва зулмату яумил кыяма, кабыр караңгылыгы жана эртең кыяматтын караңгылыгынан дейт. Кабыр кандай караңгы? Кыямат күндагы адамдардын башын карапайлап, адамдар басар жолун таппастан, бирөөлөр мүдүрүлүп барып, бирөөлөр сүдүрөлүп барып, тозокко ыргыйт. Мына ошондой бир караңгы күндө Аллах Таала бүгүн ороза кармагандарга нур берет экен. Ал нурдун берекети менен, ошол нурдун жарыгы менен түз бейишке кирип кетүүгө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кошуна болууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Мына ошондуктан да урматтуу жамаат, бул Рамазан кечелери, күндөрү, акыркы 10 күндүктө турабыз. Ахир көткөн минан ниран, тозоктон кутула турган кечелерде өзгөчө көңүл буруп, көп ушул кечелерде ибадат кылалы. Бул кечелердеги ибадаттар, дуалар бардыгы кабыл экен. Өзгөчө кээде көчөдө, башкада, базарда мына ушундай кечелерде орозо кармай албай калган кээ бирөөлөргө күбө болобуз. Чындыгында жараткан Аллах Таала: "Фаман кана минкум маридан ау сафарин фаиддатун мин айямин ухар." Силердин араңарда кимде ким сапарда боло турган болсо, же оорулуу боло турган болсо, бүгүн ооруудун түрү көп. Бөйрөгү ооругандар бар, сахар болгондор бар, давлениясы бар. Врач сен ачка жүрбөгүн, сен орозо кармабагын дегендер. Врач рухсат бергендерге Аллах дагы кереметтүү Кур'анда рухсат берип: "Фаман кана минкум маридан." Силердин араңарда ким оорулуу болсо, орозо кармабай эле койсун дейт. Бирок орозо кармабай эле кой деп Аллахнын рухсат бергени билгениңди кыла бер деген сөз эмес. Кээде оорулуулар, башкалар тамак жеп аткан болсо макул. Бирок кээде ден соолук үчүн башкалар деле көчөдө тамак жегенде башканда көбүбүз. Бул Рамазандын урматы үчүн, эгер оорулуу болсоң дагы, сапарда болсоң дагы, бираз далдаракка өтүп көрүнбөстөн жашырып жеген мына ушул шариаттын талабы. Мына ушул өткөн аалымдардан хикая келет. Анна мажусиян ра'a ibnahu fi Ramazan ya'kulu fi as-suq fadarabahu. Bir majusi, otко сыйынган капыр аял баласынын базарда нан жеп атканын көрүп, башына бир коёт. Башына бир коюп: "Лима лам tahfaz hurmatal muslimin fi Ramazan." Эмне үчүн Рамазанда мусулмандардын урматын жайына койбойсуң дейт. Орозодо эмне үчүн мусулмандардын көзүнчө жеп атасың дейт. فمات المجوسي فرآه عالم في المنام على سرير العزة في الجنة. Мына ошол мажуси арадан жылдар өтүп дүйнөдөн коштошкондон кийин ошол доордун аалымдарынын бирөөсү түшүндө көрөт. Түшүндө көрсө, ал мажуси мына ошол бейиште бир сыйлуу бир креслодо, сыйлуу бир орунда бейиштик адамдардын жогорку даражасында отуруптур. Жанакы аалым түшүндө айтты: "Аласта мажусиян?" Ey sen otko sыйынган капыр эмес бирең? Сен кантип бүгүн бейишке кирип калдың, бейиштин дагы жогорку даражасына жетип калдың? Десе жанагы мажуси түшүндө жооп берет: "Бала валакин сами'ту вақтал маути нида'a min fawq ya malaikati la tatrukуhu majusiyyan fa akramuhu bil islam bi hurmati li Ramazan." Ова мен мажусилем, бирок мага Азраил
ölüm периштеси келип жанымды алар учурунда Аллах Таала тарабынан ушундай бир кыйкырык болду. Эй менин периштелерим, бул менин Рамазанымды урматтаган, сыйлаган адам. Рамазандын урматына муну бүгүн ислам менен сыйлагыла, мусулман кылып анан жанын алгыла, бейишке кириш керек бул менин пендем деп Аллах Таала тарабынан ушундай буйрук болду. Ошентип мусулман болуп өлгөндүгүм үчүн бүгүн монтип бейишке кирип отурам дейт. Урматтуу жамаат, фал ишарату аннал маджусия ламма ихтарама Рамазана важадал иман. Бул жердеги мен айтайын деген маселе, мен далалат кылган нерсе, бул капыр болсо дагы оразаны сыйлагандын айынан Аллах Таала мусулманчылык менен сыйлап, андан ары аркы дүйнөдө бейиш менен сыйлап атат. Эгер сен бүгүн ораза тутуп, оразанын урматын кармап аткан болсоң, кантип Аллах сени сыйлабай койсун? Же болбосо ушунун тескериси, мусулман болуп туруп бүгүн кээде, жумушум бар, ишим бар, 12 саат иштейм, стройкада иштейм, жана башка деп туруп, мына ошол көчөкөрүнө башка тамак жегендер башкалар. Же болбосо кээ бир аялдар Аллах Таала тарабынан уруксат берилген, үзүрлүү күндөрү башкалар болот. Бирок мына ошол күндөрдө реклама кыл, башка кыл, мен үзүрлүүмүн, ошоң үчүн жесем боло берет. Аллах уруксат берген дебестен жашырып, далдаракта жеген болсок, мына ошол оразанын урматы, мына ошондо ораза өз ордун, милдетин тапкан болот. Лааллакум таттакун. Бул Рамазандан максат таква болушуңар үчүн, Кудайга жакындашыңар үчүн, Кудайдан соовун эселеп алышыңар үчүн, Кудай сүйгөн пенделердин катарына кошулушуңар үчүн. Урматтуу жамаат, чындыгында көпчүлүгүбүз таквабыз, диндарбыз дейбиз. Кээде адамдардын көзүнчө таксыр болуп көрүнөбүз. Кээде дамыла болуп көрүнөбүз. Кээде илимдүү, кээде давачы болуп, кээде намазкан, башыбыздан саллабыз, допубуз түшпөгөн инсанбыз. Бирок бул Рамазан айы ушундай бир сыноо, адамдарга реклама кылып мактана албай турган ибадат. Адамдарга көргөзө албай турган ибадат. Бул Аллах менен пенденин ортосундагы гана ибадат. Азыр мен оразамын десем, баарыңар машалла дейсиздер. Бардыңыздар дамыла ораза болсо керек дейсиздер. Балким мен силерге келгенге чейин курсагым тойгозуп келгендирмин. Аллах менен пенденин ортосундагы байланыш бул ихластын, жүрөктүн ибадаты. Бул ачкачылыктын ибадаты эмес. Бул Аллах Тааланын пенделери ким Кудай үчүн кылат, ошону сынаш үчүн берилген ибадат. Кээде намазга келгенде башкада жеңем жөнөткөн болушу мүмкүн. Же кошунаңыз жүр деген үчүн келген болушуңуз мүмкүн. Бирок оразада ал эреже иштебейт. Оразада кошунага көрүнүш үчүн кечинде ооза чыгарып барып коюшуң мүмкүн, бисмилла деп ооза ачып коюшуңуз мүмкүн. Бирок күндүзү жегенибизди Аллахтан башка эч ким билбейт. Демек, келери кечке жегенден ичкенден тыйылып аткан болсок, бул Кудайга болгон сүйүүнүн айынан, Кудайга болгон урматтын айынан. Ошондуктан дагы жараткан Аллах Таала адам баласынын бардык амалдары анын өзү үчүн, бир гана оразасы мен үчүн, оразанын сообун мен берем дейт. Эртең кыяматта оразанын сообун Аллахтан чексиз алат экенбиз. Ошондуктан дагы бул оразанын кадырын, баркын билели. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда балил инсану ала нафсиги басира. Адам баласы өзүн өзү жакшы билет дейт. Урматтуу жамаат, кимиңиздер кандай максатта мешитке келип атасыздар, кандай максатта ораза тутуп атасыздар? Бүгүн кээде ифтарлык кылган моодо болду. Ифтарлыкка чакырган моодо болду. Мына ошондой жерлерде ниетти түздөп башка кылып, көпчүлүк учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эң жаман дастаркон кедей кембагалдар унутта калып, байлар чакырылган дастаркон" дейт. Байларга салынган дастаркон дейт. Бүгүн кээде коллективге, шебиңе, начальнигиңе ифтарлык кылганга ошо жалдырап жүрүп, жалынып жүрүп, айткан күнүнө жылдырып жүрүп ифтарлык бергендер башкалар бар. Бирок биздин мамлекетте баарыңыздарга жашыруун эмес, канчалаган ачкалар бар, башкалар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кошунаң ачка турса, жемеген тамагың адал эмес дейт. Мына ошондуктан дагы бүгүн кээде ифтарлыкта башкада ысырапты башканын ордуна коюп, чыныгы пайгамбардын мураскору боло турган болсок, чыныгы пайгамбардын үммөтү боло турган болсок, анда мына ошол Рамазандан, Рамазан деген сабакты алып, бардык нерсени Аллах үчүн жасаган көтөлү. Ниеттерди түздөгөн көтөлү, ниеттерди оңдогон көтөлү. Рамазан айы бул лааллакум таттакун. Аллах оразаны фарз кылгандан максат таква болушуңар үчүн, Кудайдан коркушуңар үчүн дейт. Келиңиздер, могул жерде азыр 50 жылдан бери Рамазан менен коштошкон, жолуккандар болуп турат. 50 жылдан бери ораза кармагандар, 30 жылдан бери ораза кармагандар болуп турат. Бирок Рамазан кеткенден кийин мурдакы күнөөсүнөн, жамал ишинен арыла албагандар толтура. Келиңиздер урматтуу жамаат, бүгүнкү 2022 жылдын Рамазаны дагы жылдагы Рамазандай өтүп кетпесин. 90-njy жылдагы оразаңыздай болбосун, 2021 жылкы оразаңыздай болбосун. Быйылкы оразада соовун Кудайдан үмүт кылып, күнөөлөрүңүз кечирилишин максат кылып, тозоктон кутулуп, бейишкен кирүүгө максат коюп, мына ошол Кур'ан менен иншалла ораза кармай турган болсок, жараткан Аллах Таала уадасына каршы чыкпайт. Аллах Таала күнөөлөрүн бардыгын кечирип, мына ошол бардыгыбызга
бейшик инсандардын катарына киргизгенге өзгөчө бир мүмкүнчүлүк берет. Урматтуу жамаат, Рамазан бул өзгөрүүнүн айы, оңолуунун айы. Өзгөрүү, оңолуунун айы. Айяман мa'dudat, саналуу гана күндөр экен. Мына быйылкы орозонун дагы 20 күнү өтүп кетти. Алдыбызда саналуу гана күн, өзү Рамазан саналуу аз 29-30 күн боло турган болсо, анын дагы бүгүн биз 60-70% өткөзүп бердик. Мына ошол өткөргөн 20 күндө эгер өзүңүздөн өзүңүз эсеп ала турган болсоңуз, мурда билген сүрөлөрүңүзгө орозонун урматына, бул орозонун урматтуулугу, сыйлуулугу Кур'ан түшкөндүгү менен мурдакы жаттаган Кур'андарыңызга бир Кур'ан сүрөсүн коштуңузбу? Намазыңызды бир оңдодуңуз, бир текшердиңизби? Же болбосо мурдакы жаман адаттарын жок дегенде бирөөсүн калтырдыңызбы? Рамазандын урматына кээде бүгүн кечке насыңызды, сигаретиңизди токтотуп турасыз. Мына ушул орозонун урматына түбөлүккө коштошо алдыңызбы? Урматтуу жамаат, Рамазан сабагы бул адамдарды оңдой турган, өзгөртө турган ай. Мына ошондуктан дагы Рамазандан өз үлүшүбүздү, ордубузду алып кала турган болсок, Рамазан эртең коштошуп кеткен учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын каргышына калгандардан болуп калбайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Рамазандан үлүшүн ала албаган, Рамазанда күнөөсүнөн арыла албагандар мойну менен сүйрөлүп барып тозокко кирсин дейт. Кудай ушунан сактасын, эң жаманы ушул. Ошондуктан урматтуу жамаат, Рамазанда өзгөчө ибадат менен аракет кылалы. Саналуу күндөр экен, бул саналуу күндөрдү текке кетирип албайлы. Ад-дуnya sa'a faj'alha ta'a wa an-nafsu tama'a awwidha qana'a. Dünya bul bir kança saatlardan turат экен, секундтардан турат экен. Бул дүйнөнү байлык куу менен, мансап куу менен өткөрүп бербестен, күнөө менен, сигарет менен өткөрүп бербестен, каниет менен өткөрүп, Аллах Таалага тооба кылууга пайдаланалы. Нафсыбыз канчалаган нерселерди каалайт, ал нерсени мына ошол каниет кылуу менен, шүгүр кылуу менен контролдошубуз керек. Урматтуу жамаат, өткөндө да бир сабагымда айттым элем. Бүгүн биз акыркы үммөт, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү жараткан Аллах Таалага эмес, акыркы күндөрү дүйнөгө, башкага көбүрөөк кул болуп калдык. Бүгүн биздин коомчулуктагы доллардын баасы башкага карап өзгөргөн сайын, ыйманыбыз кошо өзгөргөндөр жок эмес. Бүгүн кээде соодада, башкада иштегендер каалагандай калчап, каалагандай баа койгондору бар. Тилекке каршы бул биз мусулмандарга жарашпаган, биз мусулмандар мусулманча ой жүгүртө албаган айынан ушундай соодаларга, ушундай жалгандарга, ушундай бирөөлөрдүн акысын жегенге барып атабыз. Жараткан Аллах Таала рызкыбызды ченеп койгон. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда 90 жерде рызкыңарга мен кепилмин дейт. Мен силерге рызкы берем, күтпөгөн тараптан берем, ойлобогон жагыңдан берем. Мен берген адал рызкыларды же деп 90 жерде убада кылат. Аллах Таала Кур'анда бир эле жерде шайтан силерге кедейчиликти убада кылат дейт. Шайтан силерге ачкачылыкты убада кылат дейт. 90 жерде жараткан Аллах Тааланын хак, чындыкты айткан, рызкыңарга мен кепилмин деген сөзүнө көңүл бурбастан, бир жердеги шайтан силерге кедейчиликти убада кылат деген сөзүнө таянып, кээде соодаңда башкада жалгандарды аралаштыра коюп, пайда көрөм, башка кылам, рызкымды көбөйтөм дейсиз. Бирок рызкы жараткан Аллах Таала тарабынан эсептелинген, өлчөнүлгөн. Сиз бирөөдү алдайсызбы, алдабайсызбы, кыйнайсызбы, кыйнабайсызбы, чын сүйлөйсүзбү, жалган сүйлөйсүзбү? Бардыгыбыздын рызкыбыз, үлүшүбүз жараткан Аллах Таала тарабынан эсептелинген, чектелинген.